Великая освободительная миссия выполнена Москвой. Будьте же достойны этой миссии. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Победа будет за нами! Кыргыз Республикасынын президентинин 1941-1945 жылдары Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоого даярдык көрүү жана өткөрүү жөнүндө жарлыгын көрсөтүлгөн жааттагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Ош шаарынын мэриясынын буйруктары кабыл алынган. Кабыл алынган иш-чараларды уюштуруу алкагында Ош шаарынын мэри Сарыбашев Таалайбек Насырбековичтин көзөмөлүнүн астында бир топ иш-чаралар уюштурулуп келет. Учурда Ош шаарында 6 Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу, 16 оруктун ардагерлери жашайт. Жана аларга камкордук көрүү боюнча ар тараптуу чаралар көрүлүп келүүдө. Атап айтсак, Ош шаарынын мэриясы тарабынан 23 февраль Ата Мекенди коргоочулар күнүнө карата 6 ардагерге 21 февралда акчалай сыйлоо жана азык-түлүк жардамдар көрсөтүлдү. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Улуу Ата Мекендик согуштун 1 жана оруктун 8 ардагерине 6 мартта акчалай сыйлоо жана азык-түлүк жардам көрсөтүлдү. Ош шаарындагы жогорку окуу, атайын орто окуу жайларда, маданий мекемелерде, кесиптик лицейлерде жана орто мектептерде Улуу Ата Мекендик согуштун жана оруктун ардагерлеринин катышуусунда салтанаттуу линейкаларды, дубал гезиттерди, дел баяндарды, сүрөт көргөзмөлөрдү, класстык жана тарбиялык сааттар, өчпө сот мемориалдык комплексинде эскерүү жана гүл коюу аземдери уюштурулуп келет. Ош шаарында Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин жана оруктун катышуучуларына ай сайын жана жыл сайын берилүүчү социалдык акчалай төлөмдөр өз убагында төлөнүп жатат. Ар бир Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин жана оруктун ардагерлеринин саламаттыгы жана жашоо турмушуна такай көзөмөлдөө үчүн тажрыйбалуу дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер бекитилип, ардагерлерде медициналык жана социалдык тейлөөлөр камсыздалган. Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата Ош шамы, Эхо Ош гезит беттерине макалалар, КТРК телеканалы, ЛТР телеканалы, Ош ТВ телеканалы, Ош Пирим телеканалдары аркылуу атайын теле берүүлөр жарык көрдү. Ош шаарынын аскер комиссариятынын расмий маалыматына ылайык, согуш мезгилинде Ош шаарынан советтик армиянын катарына 14621 адам чакырылган. Алардын ичинен каза тапкандар 3627 адам, жарадар болгондор 618 адам. Согуш мезгилинде эрдик көрсөткөн Советтер Союзунун баатыры намына татыктуу болгондор 5 адам. Жумабаев Ташмамат,
Немисов Иван Спиридонович, Пичугин Дмитрий Николаевич, Фуковский Александр Васильевич, Синделис Берлик Израилович. Даңқ ордені менен 3 жолы сыйлангандар 2 адам. Парпиев Абдурашид, Бадигин Михаил Петрович. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан Ош шаарындагы ар бир улуу атамекендик согуштун 6 ардагерине 55 000 сомдон жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан согуштун 6 ардагерине 20 000 сомдон. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан оруктун 12 ардагерине 15 000 сомдон, 4 ардагерине 10 000 сомдон бир жолу берилүүчү акчалай сыйлык берилет. Учурда Ош шаарынын мэриясы, билим берүү мекемелери жана кызыктар мекеме уюмдар тарабынан көрсөтүлгөн жаатта дистанциялык аралыкта жүргүзүлүп жатат.